Достор, ассаламу алейкум, кандайсыздар? Бүгін мен сіздерге шаардан, сонун локациядан 4 бөлмөлүү квартира жөнүндө маалымат берген атайын келдим. Ооба достор, 4 бөлмөлүү квартира, сквозной, баласы көп семьяларга өтө бап келет. Элсин номери экранда жазылуу. Жүрүңүздөр, келүү жолун түшүндүрүп берейин. Анан келип 4 бөлмөлүү квартираны чекеден жашына көргөзүп маалымат берем. Мен турган жер Ош шаары, Смутуда турам. 4 этаж домдо сатылуучу квартирабыз жайгашкан, 4 комната. Элестетиңиздер, семьясы көп балдарга 4 бөлмөлүү квартира сатка чыгып атат. Ортоңку подъезд 4 этаж. Чыгыңыздар. Сериясы 77. Так дареги Смуту, Көкүмбий 94. Так. Түшүндүңүздөр, а? Мындай өтсөк. Бул жак ошо Көкүмбий көчөсү. Гүлдан маркетине ориентирде аласыздар. Запад круговойдон машина базарга 2 километр жүрүп, Гүлдан маркетин көрөсүздөр. И ошонун эле тушуна мындай чыгып кетсеңиздер, 4 этаж дом болуп калат. 4-этажга чыгыңыздар. Достор, келүү жолун түшүндүргөнчө квартирага келип калдым. Сиздер 4-этажга чыксаңыздар, 8 квартира сатылат. Угловой эмес, ортодо экен. И крышалары дагы жабылган. Өзүбүз жапканбыз дейт. 4 комната. Баласы көп семьяларга өтө бап келет. Сквозной, эки тараптан күн тийип, шамал жүгүрүп, мощный болот да. Техпаспорт колунда, суу, свет, газ, отопление бардыгы иштейт албетте эле. Кабыл этпесеңиздер, ушул залдан баштайын. Көрдүңүздөрбү? Зал деп коебуз да биякта. Кондиционер бар, паровой батарейкалар коюлган, стояктары жаңыланган. Көп ошол информацияга да карайт, ошол себептен колдон келишинче айтып жаткан кезим. Так, гостиныйды көргөздүм. Бул жака жүрсөңүздөр, балдардын уктоочу бөлмөсү болуп калат. Так, детский комната деп койсок болот албетте эле. Бул жака өтсөк, дагы бир комната экен. Жакшы. Жеңелерибиздин жасына турган местосы даяр уже. Так, кыскасы 3 комнатаны аз көргөздүм. Бул жак болсо ошо кладовкасы албетте эле. Достор, баласы көп семьялар, сиздер карманып калыңыздар, аракетти кылып калыңыздар. Так, бул жагы болсо 3-чү эмес, 4-чү комната болот да, спальня. Жакшы. Бул жакта шкафтары жайгаштырылган, кийим илгени, кийим койгону. Так. Ушундай сонун экен. Анан бул сериялар негизи жакшы бааланат. Салкын болот жайында, кышындасы жылуу болот. Кирпичный дом да. Азыр кухняны аягында көргөзөм. Квартирага киргениңиздерде, бул жагы ошо шкаф жасалган албетте эле. Сонун болуп. И бул жака өтүп келсек, раковина күзгүн, андай аристондору менен, стиралкалары менен сонун эле. Бул жак ажаткана. Так. Жакшы. Душтары, ажатканалар отдельно экен. Ошол жери дагы мага негедир жакты. Лайктан басып койсоңуздар болот. Туган урук, дос, жар группаларга таратып койсоңуздар болот. Алар дагы кирип көрүшсүн. Элсин номери экранда жазылуу. Түзмө-түз хозяин менен сүйлөшө бересиздер. Буюм тайымдарын эми сүйлөшүп көрөсүздөр ал жагын. Достор, жүрүңүздөр, сатыла турган 4 бөлмөлүү квартиранын сиздерге кухнясы менен лоджиясын көргөзүп берейин. 4 комната квартиранын квадратурасы 80, эске алыңыздар. Жүрүңүздөр. Жеңелерибиздин офиси деп коем, кухняны. Чоң и сразу эле лоджияга чыгып кетебиз. Көрдүңүздөрбү? Ушундай чоң 6 метрлик лоджиясы дагы бар. Так. Көрдүңүздөрбү? Кухня ушундай сонун, жакшы экен. Да, эмне маалымат берейин? Болду окшойт менимче. Баасына келе турган болсок, квадрат метри 80, баасы 79. И жакшы түшүрүп берет. Сата турган ою бар. Элсин номерин экранга жаздым. Барыңыздарга ийгилик.